Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Кандай аман эсен отурасыңарбы? Бүгүнкү тема 4-электин темасы. Биринчи темасы борбордук жана түштүк чыгыш Европа өлкөлөрү. Бул аябай кызыктуу тема деп билем. Сабактын максаты 4-5 негизги максат бар. Согуштан кийинки Германиянын жана чыгыш Европанын абалы, саясий кризистер, Германиянын биригүүсү, ошондой эле тоталитаризмдин бекемделиши. Германиянын бөлүнүүсү 1945-жылы 2-сентябрда согуш бүтөт. 1949-жылы Германия 2 мамлекетке бөлүнөт. Бул Батыш Германия жана Чыгыш Германия. Батыш Германия бул Америкалык Германия, Чыгыш Германия бул Советтик Германия десек болот. Эки өлкөнүн өзүнчө президенти, өзүнчө саясий экономикасы, өзүнчө акчасы болгон. Тарыхта бул немистер үчүн аябай чоң сокку болгон. Бир эле эл эки мамлекетке бөлүнүп калган. Негизги окуяларды айтсак, Германияда 45-жылы жана 49-жылдары оккупациялык режим басып алгандар кандай максатты көздөгөн? Денацификация, нацизмди жоюу, Гитлердин саясий системасын жана фашисттерди жоюу. Экинчиси демилитаризация. Милитаризм деген билесиңер, аскердик жактан маселелерди чечүү. Куралсыздандыруу, демилитаризация бул куралсыздандыруу, фашисттик аскердик заводдорду жабуу жана системаны жоюу. Жана демократизация, фашизмден демократияга өтүү. Ошондой эле Германияны бөлүү болгон. 4 негизги чоң максат болгон. Германия эки мамлекетке бөлүнгөн: Федеративдик республикалык Германия жана Герман демократиялык республикалык бөлүнгөн. 49-жылы майда жана октябрда эки мамлекет пайда болот. Бирок бул эки мамлекеттин бөлүнүүсү аябай чоң немистер үчүн психологиясына, жалпы немистердин аброюна шек келтирген. Кыскача айтып өтөйүн, Германия Федеративдик республикасы, мындайча айтканда ФРГ, 49-жылы майда түзүлөт, өзүнчө парламенти болот, Бундестаг, өзүнчө канцлер, советтик жакта болсо жөнөкөй эле секретарь болот. Ошондой эле борбор өзгөчө, унутпагыла жигиттер, борбору Бонн шаары болот. Советтик Германиянын борбору Берлин. Германия Берлин дубалын курат. Анын куруусу саясий максат катары эмне болот? Бул Чыгыш Германияга Чыгыш Германиянын немистери Батыш Германияга качат. Анын себептери, көптөгөн себептери бар. Бул биринчиден ачкачылык, жашоо шарттын жакшы эмес болгондуктан, ошон үчүн Батыш Германияга жакшы шарт издеп кетишет. Сүрөттө көрүп тургандай эле, бир тууган, бир немис эли экиге бөлүнүп, мына сүрөттө карагыла, бул тарыхый сүрөт. Немис эли экиге бөлүнүп, туугандары аркы бетте, өздөрү бул бетте болушкан. Берлин дубалы жөнүндө видео бар, аны силерге ссылкага жөнөтөм, WhatsAppка жөнөтөм, көрсөңөр болот, аябай кызыктуу. Бир мамлекет экиге бөлүнүп калган. 57-жылы Европада экономикалык коом түзүлөт. Бул негизги түндүк Европа мамлекеттери: Бельгия, Нидерланд, Люксембург, ФРГ, Франция, Италия жана башка. 89-жылы Германияда, ГДРда, Советтик Германияда жумшак революция болот. Жумшак революция деген мааниси бийлик кан төгүүсүз акырындыктан демократиялык системага өтөт. Натыйжада 9 ноябрда 89-да Берлин дубалы кулайт. 3 октябрда 90-жылы Германия биригет. Бул немистер үчүн аябай чоң бир окуя болгон, жетишкендик болгон. Ушуга бир видео көрүп коелу.
Сабактуу бул видеону кыскача чектейли, анткени көптөгөн түшүнбөй турган нерселер бар. Улантабыз. Эми кийинки подтема чыгыш Европадагы кризис. Чыгыш Европадагы кризис бул советтик системанын көптөгөн кемчиликтери болгон жана бул өзүнчө бир саясий окуя болгондуктан бул азыр көрөбүз. 1953 жылы Сталиндин каза болушу менен социалисттик лагерде өзгөрүүлөр башталат. Польшада, ГДРде, Венгрияда, Чехословакияда жана Югославияда көптөгөн саясий толкундоолор башталат. Сталин өлгөндөн кийин толкундоолор башталып, кийинчерээк демократиялык система өтөт. Жалпысынан айтканда 53 жылдары жана 56 жылдары чыгыш Европада саясий толкундоолор болот. Кийинки подтема чыгыш Европадагы демократиялык революциялар башталат. Анын көптөгөн себептери мына сүрөттө көрүп турасыңар. Бул элдин демократияга умтулуусу, эркиндик жана көптөгөн саясий системаларга, саясий партия менен жашоону талап кылышкан. Ошондой эле реформа жүргүзүү, эркин рыноктук экономиканы талап кылышкан. Жана оппозицияны коом өзү талап кылган. Жана негизги окуяларга келсек, 80-жылдары Польшада тилектештик уюму түзүлүп, коммунисттерге дароо коммунисттерге каршы багытталат. 89-жылы Чехословакияда массалык антисоветтик митингдер башталат. Бул тарыхта бархатна революция деп коет. Мындайча айтканда баркыт, жумшак революциялар. Жөнөкөй тил менен айтканда социализмден демократияга кансыз, кан төгүүсүз өтөт. 93-жылы Чехословакия экиге бөлүнөт. Бул да чоң саясий окуя. Чехия жана Словакия экономикалык кыйынчылыктардан жана көптөгөн кризистерден бул мамлекет экиге бөлүнөт. Ошондой эле кайталоо Германия конституциясы качан кабыл алынат? Бул жигиттер 49-жылы кабыл алынат. Германиянын биринчи жана Батыш Германиянын биринчи жана акыркы канцлери бул Конрад Аденауэр жана Гельмут Коль. Германия, Батыш Германия качан НАТОго, Түндүк Атлантикалык альянска качан мүчө болот? Бул 55-жылы болот. Берлин дуал эмне үчүн курулат, жигиттер? Бул ГДРден, чыгыш Германиядан Батыш Германияга 2 миллионго жакын немецтер айлык акы жана башка шарттар үчүн бул чыгыш Германияны таштап өтөт. Таштап качышат. Чыгыш Германия өкмөтү 61-жылы дуалды курушат. Батыш Германия менен чыгыш Германия качан бирилет? 3-октябрда 90-жылы биригет. Бул немистер үчүн чоң бир окуя болот. Үй иши жигиттер 25-параграф жана башка суроолор боюнча WhatsApp менен байланышабыз. Саламатта калгыла.